Ассаламу алейкум, сиздер менен Ден Соолук YouTube каналы. Сиздер менен кайрадан көрүшүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Достор, акыркы учурда жүрөк менен байланыштуу оорулар күчөп жатат. Жалпы эле мамлекеттердин статистикасын карасак, жүрөк жана жүрөк кан тамырлары менен байланышкан оорулар күчөдү. Бул маалыматтарды сиз интернет булактарынан тапсаңыздар болот. Жүрөк оорулары деп эми жалпы тил менен айтылган, кененирээк токтолсок, булар стенокардия, ишемия, аритмия, гипертония, инфаркт, инсульт жана башкалар. Мына ушундай оорулар күчөп жатат. Бул ооруларга кабылбайбыз деп эч ким кепилдик бербейт, достор. Бирок бирден бир жүрөк ооруларын алдын алуунун жолу бул жеген тамак ашыбызга көз салуу. Жеп жаткан тамак аштарыбыз менен ал ооруларды алдын алуу болуп саналат. Мурунку бир чыгарылыштарыбызда жүрөккө зыян алып келчү азыктар жөнүндө айтып бергенбиз. Андан кийин жүрөккө зыян алып келген жана жүрөк кан тамырлар системасына жалпы зыян алып келген адаттар жөнүндө сөз кылганбыз. Бүгүн биз жүрөгүбүз жакшы көргөн азыктар жөнүндө сөз кылабыз. Жүрөктүн иштешин жакшырткан азыктар жөнүндө сөз кылабыз. Бул азыктарды бир жолу эле жеп койсо болот экен деген жаңылыштык, достор. Бул азыктарды дайыма жеп турууга аракет кылыңыздар. Жок эле дегенде бир жумада 1-2 жолудан. Албетте азыр азык кымбат кез болуп атат, бирок ооруп калсак ден соолукту акчага сатып ала албайбыз. Ушунун себебинен биринчи байлык ден соолук деп бекеринен айтылбаса керек. Анда эмесе баштадык. Баса айта кетчү нерсе, кимде ким биздин каналга каттала элек болсо, катталып коңгуроону басып койгонду унутпаңыздар. Анда эмесе баштадык. Видеону аягына чейин көрүңүздөр, кызыктуу жана пайдалуу болот. Тизмедеги биринчи азык бул брокколи. Бул азыктын пайдалуулугу жөнүндө дагы көп айтып келебиз. Капустанын бул түрү жүрөккө дагы пайдалуу экен. Бул азыкта сульфарапан деген зат бар. Бул зат атеросклероздон сактайт. Атеросклероз деген эмне десеңиз, атеросклероз эң көп жайылган артериялык өнөкөт оору. Ал жүрөк менен түздөн-түз байланышта. Атеросклероз учурунда кан тамырдын ичинде холестерин толуп калат жана кан тамырдын кан өткөргүчтүгү начарлайт. Ал эми күчөп кеткен учурда кан тамырды толук жаап салышы дагы ыктымал. Бул өтө коркунучтуу, достор. Жүрөк кан тамырлар системасы үчүн бул катастрофа болот. Ал оорудан айыгыш үчүн коронарное шунтирование деген ыкма бар. Бул жөнүндө интернеттен өзүңүз маалыматты окуп чыксаңыз болот, эгер кызыксаңыз. Бул ыкма жөнөкөй тил менен кан тамырды толуп калган холестеринден тазалайт. Мына бул видеодогудай кылып. Эми жүрөк кан тамырларды бул абалга чейин албетте жеткирбеш керек, ошондуктан брокколини тезден жеп туруңуз демекчибиз. Кийинки алма. Алмада флавоноидтар көп өлчөмдө болот. Ал эми флавоноидтар ишемический жана башка жүрөк кан тамыр ооруларын профилактика кылып турат. Ошондой эле начар холестериндин деңгээлин дагы түшүрөт. Эгер күн сайын алманы өзүңүздүн тамактанууңузга кошуп жеп турсаңыз, бул негизи эле жүрөк үчүн эң сонун болот. Кытайдан келген же кайсыл өлкөдөн келгени белгисиз күмөн санаткан алманын сортторун жей берүүнү сунуштабайбыз, анткени баарыңыз билгендей, химия менен өстүрүлгөн дагы алмалар жүрөт. Биздин өзүбүздүн Кыргызстандын алмасынан өткөн сапа жок болсо керек, достор. Өзүбүздүн жерден өстүрүлгөн алмаларды колдонолу, достор, жана албетте өзүбүз дагы өстүргөнгө аракет кылалы. Кийинки грейпфрут. Базарларда сатат, достор. Ооба, жылуу аймактарда өсөт, бирок бизге дагы алынып келинет. Мүмкүнчүлүк болсо алып туралы. Бул жемиштин түрүндө гликозиттер көп. Алар биздин тамак сиңирүү системабызга жакшы. Жүрөк жана жүрөк кан тамырлар системабызга жана атеросклероз оорусуна дагы каршы турат. Бул жемиште П деген дагы витамин бар. Ал эми П деген витамин биздин кан тамырларды бекемдейт жана алмага окшоп начар холестериндин деңгээлин дагы түшүрөт жана артериялык басымды дагы түшүрөт. Ошондуктан жүрөк жакшы абалда өмүр бою сакталыш үчүн грейпфрутту дагы жеп тургула демекчибиз. Негизи эле, достор, атайын бир дептер ачып алгыла демекчибиз. Мурун бир чыгарылышта айттык эле, азыр дагы айтабыз. Дептер ачып, кайсы азык кайсы органга пайда иши кылып берген кеңештерибизди жазып алып тургула демекчибиз. Бул өзүңүзгө дагы жакшы. Видеону бир көрүп унутуп да калышыңыз мүмкүн, бирок жазып алып ашканаңыздын бир жерине кыстарып койсоңуз, бош убактыңарда кайра окуп атып, эсиңерге өмүр бою сактап аласыз. Жана жума сайын биздин видео чыккан кезде кадимки студенттердей болуп эле лекция жазгандай эле жазып аласыз.
Бул өтө кызыктуу жана пайдалуу достор, туурабы? Жана жаңы нерселерди билип жазып да каласыз, жана жашоо сапатыңызды дагы алдыга жылдыра бересиз. Андан ары кеттик, эскерте кетели, жүрөккө пайдалуу азыктарды карап жатабыз. Тизмедеги кийинки азык бул авокадо. Ооба, бул арзан жемиштердин катарында эмес, бирок билип алуу зарыл. Жүрөккө эң пайдалуу жемиш десек дагы жаңылышпайбыз. Жогоруда айткандай, начар холестериндин көлөмүн азайтууга жөндөмдүү жана артериялык басымды ылдыйлатат. Ал эми артериялык басымдын дайыма көтөрүлүп жүрүүсү бул гипертонияга алып келет. Ал эми гипертония бул жүрөк кан тамыр системасынын эң жайылган коркунучтуу ооруларынын бири. Кийинки бул жалбырактуу өсүмдүктөр. Жегенге болгон жалбырактуу өсүмдүктөр жөнүндө айтып жатабыз достор. Мисалы, шпинат, шивель, жалбырактуу петрушка, капустанын түрлөрү жана башкалар. Негизи жалбырактуу жегенге болгон өсүмдүктөрдө магний көп өлчөмдө. Ал эми магний бул жүрөккө эң керектүү минерал болуп саналат. Өзүнчө магнийге арналган видеобуз дагы бар. Ал видеодон магний тууралуу толук билип алсаңыз болот. Дүйнөлүк медицинанын статистикасын карасак, көбүнчө адамдарга магний жетишпейт. Бул өтө өкүнүчтүү. Жана ошондой эле магний шамдык айлыктын дагы минералы болуп саналат. Магнийди жетишерлик өлчөмдө алып турган спортсмен магнийди жетишерлик өлчөмдө албаган спортсменге салыштырмалуу күчтүүрөөк жана шамдык айлык жагынан дагы өйдө турат. Магнийдин физикалык көрсөткүчтөргө кандай таасири бар, интернеттен өзүңүз бош кезде дагы окуп койсоңуз ашыктык кылбайт. Ошондой эле магний биздин канды кычкылтек менен байытат, биздин пульсту нормага келтирет жана дагы жалбырактуу өсүмдүктөр биздин организмде азоттун оксиди деген затты бөлүп чыгарат. Азоттун оксиди канчалык көп болсо, адам организмине ошончолук жакшы. Мисалы, спорт менен машыккан кезде дагы азоттун оксиди канда көбөйө баштайт. Дал ушул азоттун оксиди бизди жашартат, жогорку басымды ылдыйлатат, жүрөк кан тамыр системасынын абалын жакшыртат жана чынында эле өмүрдү дагы узартат. Мындай нерсе бар достор, албетте жалбырактуу өсүмдүк, жашылча жемиштерди кээ бирөөлөр чогултуп, блендерге салып суюк ичсе болот дейт. Албетте болот, бирок азоттун оксиди жеп жаткан жашылча биздин чайнаганда шилекейибиз менен аралашканда азоттун оксиди көбүрөөк бөлүнөт экен. Демек, активдүү чайнашыбыз керек экен. Муну дагы билип жүрүңүздөр достор. Ошо достор, кийинки жүрөккө пайдалуу азыктар булар жемиштер. Негизи эле жемиштер баалуу микронутриенттерге бай келет. Айрыкча клюква жемиши. Ал антоцианга дагы бай. Бул зат токсиндерди айдап чыкканга, холестериндин деңгээлин көзөмөлдөп жана инфаркт, инсульт ооруларын дагы профилактика кылып турат. Кийинки жүзүм. Жүзүм тромбтордун пайда болуусуна жол бербейт. Жүрөктүн иштешин жана басымды нормалдаштырганга жардамы чоң. Ошондой эле гемоглобиндин деңгээлин көтөрөт. Бул жактан кошумчалай кетишибиз керек. Кимдин гемоглобини жогору болсо, бул пункттон сизге кереги жок достор. Кийинки жаңгактар. Акыркы учурда кардиологдор жаныбардын эмес, өсүмдүк майы жүрөккө көп пайдасы барын айтып келишет. Бирден бир эң жакшы өсүмдүк майынын булагы болуп, жаңгактар эсептелинет. Аларды күнүнө 1 уч жеп турсаңар эле жетиштүү болот. Эң эле майлуу жагынан жаңгактын түрүнөн биздин арстан баптын жаңгактары турат. Грецкий орех деп коет. Бул жаңгактын түрүндө омега 3 жана омега 6нын катнашы дагы адамга идеалдуу келет. Жаңгак чындыгында жүрөк кан тамыр ооруларына кабылууну бир кыйла азайтат. Андан сырткары ойлонуу жана эске тутумду жакшыртат. Ичегилердин микрофлорасын дагы жакшыртат жана белоктун дагы эң жакшы булагы болуп берет. Кийинки балык. Балыктын эти кайра иштетилген уйдун, койдун жана канаттуулардын этине салыштырмалуу эң жакшысы десек жаңылышпайбыз. Ал жакта эрибечү майлар жок. Андан сырткары балык биздин жүрөктү жана анын кан тамырларынын иштешин нормалдаштырып турат. Балыкта омега 3 көп. Ал эми омега 3 жеке эле кан тамырларга эмес, мээге дагы, ичегилерге, териге, иммундук системага пайдасы өтө эле чоң. Жана жок дегенде жумасына 200 грамм балык жеп туруу сунушталат достор. Эми сиз жогоруда айтылгандардын кайсынысын жеп келесиз деги эле берилген маалыматтар сиз үчүн пайдалуу болдубу же бул маалыматтарды мурун эле билчү элеңер комментарийге калтырып коюңуздар достор. Жана баардыгыңыздар видеону аягына чейин көрдүңөр деп ишенебиз. Эгер видеону аягына чейин көрсөңөр, эмне үчүн деп суроо калтырып коюңуздар. Эмне үчүн деп жазып. Сиздерге чоң рахмат биз менен болгонуңуздарга. Сиздер менен Ден Соолук YouTube каналы болду. Кийинки видеолорубуздан жолукканча сак саламатта болуңуз жана эч качан
сарколобуңуз.